Көлбаевдин курал-жарак сактоочу жайы табылды. Автоунааларга милдеттүү түрдө видео көзөмөл орнотуу сунушталууда. Бакчаларда тамак аш уюштурууну ата-энелерден алып салуу сунушталды. Аламүдүн районунун аймагынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө таандык курал-жарактарды сактоочу жай табылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен маалымдашты. Маалыматка ылайык атайын кызмат тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтордун ишин аныктоого жана бөгөт коюуга багытталган. Ошондой эле бир катар буйрутма киши өлтүрүүлөрдүн бетин ачуу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында маркум криминалдык авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү тарабынан жасалган курал-жарактардын жана заттардын арсеналы жана катылган жашыруун жай табылды. Учурда УКМК тарабынан аталган курал-жарак кампасына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кара сууда жарандарга 3 миллион сом зыян келтирген жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 2023-жылдын 9-декабрында Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнө 1995-жылы туулган жаран арызы менен кайрылган. Анда 2023-жылдын июль айында Hyundai Sonata жана Lexus үлгүсүндөгү автоунааларын Нули аттуу аял ижарага алып, андан ары белгисиз бирөөгө сатып жибергендигин көрсөткөн. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары Кара суу районунун 1977-жылы туулган жаран кармалып, камакка алынды. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө кылмышка шектүү андан башка дагы бир жарандан 1000 АКШ долларын жана 50 000 сом алып кайтарып бербестен из жашырып кеткендиги аныкталды. Жарандарга жалпы келтирген зыяндын суммасы 3 миллион сомду түзгөн. Учурда 3 арыз боюнча тергөө ыкчам аракеттери уланууда. Ички иштер министрлиги автоунааларга милдеттүү түрдө видео көзөмөл орнотуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Документ Жогорку кеңештин сайтына жарыяланды. Мыйзам долбоорго ылайык видео камера укук бузууларды аныктап, жол кырсыктарын талдоо, талаш жараткан жагдайларда маанилүү экени белгиленет. Видео көзөмөл орнотпогондорго айып пул салынат. Аталган мыйзам кабыл алынса, айдоочулар 2025-жылдын 1-январынан тарта автоунааларына видео камера сатып алышы керек. Мыйзам министрлер кабинети аныктаган трактор сыяктуу транспорт каражаттарында иштебейт. Мыйзам долбоору жол кырсыктарын азайтуу боюнча иш-чаралардын негизинде иштелип чыккандыгын билдирди. Бул жол эрежелерин бузууну жана кырсыктарды алдын алуунун чарасы экени белгиленген. Бишкекте эртең 26 декабрда акылдуу эсептегичтерге кошулган жана өз убагында төлөм жүргүзүлбөгөндүгү үчүн 5400 абоненттин жарыгы аралыктан өчүрүлүшү мүмкүн. Бишкек электр тармактар ишканасы жаңы жылда жарыксыз калбоо үчүн турмуш тиричилик абоненттеринин электр жарыгына болгон төлөмдү өз убагында төлөөгө чакырат деп айтылат маалыматта. Муз үстүндөгү гүлдөр сериалынын адабий сценарийин жазуу жана тартуу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тендер жарыяланды. Мамлекеттик сатып алуулар порталында маалымдалгандай, тендер Маданият министрлигине караштуу кинематография департаментинин Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси мамлекеттик мекемеси тарабынан жарыяланган. Кызматтын баасы 16,5 миллион сомго бааланган. Сынактык арыздарды 27 декабрга чейин берүү зарыл. Техникалык мүнөздөмөдө тасма 10 сериядан турат, ар бири 35-40 мүнөткө созулат деп жазылган.